Ата, мына костюмду кийиңиз. Эшикке чыгып, селде басып келели ата. Кийиңиз, костюмду кийиңиз. 98 жаштагы Мамасалы ата улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Уулу менен күнүнө бир жолу көчөгө чыгып сейилдеп келишет. Бул атанын ден соолугу үчүн. Коронун сырттагы олтуручу жай атайын ардыгер үчүн. Ары бери өткөндөрдү карап убактысын өткөрөт. Жанында ар дайым кызындай эле уулу небереси. Аларды тынбай алкап бата берет. Аманчылыкты баармын. Адыркы жаштар баардыгы тамам ойнап жүргүлө. Кылым жашына жакындап калган ардагер баскан турганы тың. Бирок сүйлөөгө келгенде алсырап калгандыктан бул жолку баянды уулу айтып берди. Атаман ошо 5 ул, 4 кызбыз, 57 чебере, 40 небере, 57 чебере, 1 кыбыра. Мына азыркы атам азыркы убакта 98ге кетип атат. Дайым Алла атам ошо биздин пешенибизде ошо кадыр кубаттуу аксакалдардан айылдан, биздин айылдан. Дайым ошо жакшы ошо эс алууда. Атам ошо согушта жүргөндөрүн айтып берген айтсам, атам ошо Волгоградда болгон дейт, Хабаровскийде болгон дейт, немеде Украинанын чекесинде болгон дейт, анан Воронежде болгон дейт. Көп жерде болгон экен айтып отурса, анан согушту болгон мал, ошо малда согушта жүргөндөрүн, жанындагы адамдарын ошо согуш малына кайтып кеткендер, ошолорду эскерип айтып калат эми. Ошо жанында өтүп кеткен адамдар жок болуп калды. Анан ушул урушта ушунча ачарчылык болду, кыйынчылык болду дейт. Ата үчүн 9-май өзгөчө майрам. Анткени үйгө аны куттукташып келгендер көбөйөт. Уул кызы чогулат. 9-майды эми мындайча туулган күнүндө көрөт. 9-май келгенде ушу кайсы ай келди, май келет абы, жакындап калдыбы, эртең кайсы ай деп 9-майды башкача күтөт. 9-май келет ат, жакындап атат деп сурап турат дайымачы. Анан ушу 9-майда мен балдарым келет, кыздарым келет, неберелерим келет деп өзгөчө күтөт. Келгенде сүйүнүп, ушу балдарым келет, кыздарым келет, кой союп берем деп. Жеңиш жаратуучу аталган атадан кабар алууда багыш айылдык өкмөтү ар убакыт даяр туруп көмөктөрүн көрсөтүшөт, сыймыктанышат. Мектептерге дагы тапшырма берип, үлгү сыяктуу келип, окуучулар менен биргеликте келип колдоо көрсөтүп турушат. Медициналык кароодон дагы өткөрүп турабыз. Булар биздин аксакалы сыймыгыбыз. Эске салсак, өлкө башчысы жеңиш күнүнө карата улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөнүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам көрсөтүү боюнча буйрукка кол койду. Республика боюнча 68 адам бир жолку материалдык жардам алат. Аны төлөөгө 6 868 000 сом каралган. Алуучулардын катарында Мамасалы ата да бар. Гүлжина Мөндоева, Бектур Иманалиев, Сузак району.